Нурес каналында жаңылыктар топтому. Акыркы сааттардагы жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Биздин каналга жазылып, видеого лайк басып, жаңылыктар менен өз убагында кабардар болуп туруңуздар. Жогорку кеңеш экс-президент Алмазбек Атамбаев бийликте турганда бир канча мыйзамсыз иштерди жасаган, кылмыш иштерге тийиштиги бар болушу мүмкүн деп аны иликтөө үчүн атайын комиссия түзүп, түзүлгөн комиссия Атамбаев 6 кылмыш ишке шектүү деген корутундуну чыгарып, парламент көпчүлүк менен корутундуну колдошкон. Андан соң кабыл алынган чечим башкы прокуратурага жөнөтүлүп, Өткүрбек Жамшитов Атамбаевга 5 иш боюнча кылмыш ишин козгоого негиз бар деп, анын кол тийбестигин алып салууну парламенттен суранган. Мында дагы парламент макулдугун берген. Бирок Атамбаев парламенттин бул чечимин мыйзамсыз деп Конституциялык палатага кайрылган болчу. Батукаевдин иши боюнча күбө катар тергөөгө улам-улам чакырылганда баш тартып, бийлик менен атышууга даяр экенин билдирген. Жыйынтыгында өз үйүндө ок атылып, адам өмүрү кыйылды. Конституциялык палата мурда президент Алмазбек Атамбаевдин тарапкерлеринин өтүнүчүн четке какты. Конституциялык палатанын судьялары 2019 жылда президенттин ишмердигинин кепилдиктери жөнүндө мыйзамдын нормаларын баш мыйзамга ылайык деп тапты. Атамбаевдин акыркы үмүтү Конституциялык палатада болчу. Бул үмүтүн дагы ташкапты. Эми актана турчу аргументи калган жок. Өзү жасаган шектүү иштерине жооп бериши гана керек. Атамбаев өзү каматкан саясатчылар тууралуу булар параша жыттаган эмес, мына мен жыттагам деп көп айтчу эмес беле. Ошол сөзү эске келип жатпайбы? Тагдырдын тамашасын карагылачы. Булак жаңырды. Киши колду каза болгон ишкер Хуфур Абурайхамдын өлүмү боюнча кылмыш ишин уюштургада, өлтүрүүгө да мурда милиция кызматкерлери шектелип жатат. Бул тууралуу Ички иштер министри Кашкар Жунушалиев АК-пресс маалымат агенттигине берген маегинде айтты. Бул ишти уюштурган Курманалиев 2016 жылы опузалап талап кылуу менен экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматы тарабынан кармалган. Андан соң ал жумуштан бошотулган. Ал эми жол кыймылынын кызматкери 2013-2014 жылдары иштеген. Учурда бул иш боюнча 4 аткаруучу, 3 катышуучу кармалган. Бул жерде ачык эле тоноо болгон. Маркумду тоноо максатында анын артынан аңдышкан. Ошондой эле Мадина базары тарапта маалымат берип турган булагы да болгон. Учурда криминалдык милиция кызматы иштеп жатат. Маркум чет өлкөлүк жаран болгондуктан бул иш өзгөчө көзөмөлгө алынды. Алдын ала маалыматтарга караганда маркумдун жанында 70 000 сом акча бар болгон. Шектүүлөр ал акчаны алып, дагы да талап кылышкан деген Жунушалиев маалымат агенттигине берген маегинде. Президент Сооронбай Жээнбеков мамлекеттик каттоо кызматынын 10 жылдык юбилеи менен куттуктады. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматынан билдиришти. Мамлекет башчынын куттуктоосун бүгүн президенттин аппаратынын жетекчисинин биринчи орун басары Алмаз Кененбаев филармонияда өтүп жаткан иш чарада окуду. Жээнбековдун куттуктоосунда 10 жыл ичинде мамлекеттик каттоо кызматы татаал жолду басып өтүп, калктын бирдиктүү рейстерин тескеген көрүнүктүү мамлекеттик органдын бирине айланганы жазылган. Жарандар төрөлгөндөн тартып жашоосунун аягына чейинки негизги маалыматтар камтылган бирдиктүү маалыматтар базасын калыптандырды. Элге ыңгайлуу кызмат көрсөтүү аркылуу мамлекеттик каттоо кызматы калк менен өтө тыгыз иштеген мамлекеттик орган болуп калды. Каттоо кызматы калкты биометрикалык каттоо боюнча улуттук өнөктүктү жүргүзүү иштерине олуттуу салым кошту. Шайлоочулардын сапаттуу электрондук тизмесин түзүү менен өлкөбүздө демократияны өнүктүрүү ишине чоң көмөк көрсөттү деп айтылат маалыматта. Президент ошондой эле каттоо кызматы мындан ары кызмат көрсөтүүлөрдүн сапатын жогорулатып, республиканын бардык региондорунда калкты тейлөө борборлорун жайгаштыруу керектигин кошумчалады. Бангладеш соту медреседеги мугалими тийишти деп полицияга кайрылган 19 жаштагы кыз Нусрат Жахан Рафинини өрттөөгө катыштыгы бар деп 16 кишини өлүм жазасына буйрду. Бул туурасында BBC жазды. Басылма мындай иштер адатта жылдап каралып келсе, бул сапар сот жарыяны тездетилген темпте өткөнүн белгиледи. Жыйынтыгында Нусрат Жахан Рафини өрттөөгө ал окуган медресенин мугалимдери, чогуу окуган тайпалаштары жана андан сырткары Лига Авами деп аталган партиянын жергиликтүү бөлүмүнүн 2 жетекчиси катыштыгы бар деп аныкталган. Мындан сырткары кызга тийишип, аны кармалаган директор да күнөөлүү деп табылды. Тергөөнүн жыйынтыгында ал темир тордун артында отуруп алып, кызды өлтүрүүгө буйрук бергендиги анык болду. Себеби аны Нусрат Жахан Рафининин арызынан улам кармашкан эле. Сотто маркум кыздын туугандары адилеттүүлүк орногондугуна, кылмышкерлер жазасын алгандыгына ыраазы экендиктерин айтышты. Ал эми кылмышкерлердин жактоочулары соттун бул чечимине арызданарын айтышкан. Окуя 2019 жылдын жазында болгон. Март айында кыз директор кабинетине чакырып алып, тийишип кармалагандыгын айтып арызданган. Мындай көрүнүшкө Бангладештеги кыз келиндердин көбү кабылып, бирок жакындары менен коомчулуктан коркуп унчукпай баарын жутуп жашап келет. Ал эми Нусраттын окуясы такыр башкача өңүттө өнүгүп, үй бүлөсү кызын колдоп жөлөк таяк болуп чыккан. Кыз полицияга барып арыз жазган. Жабырлануучунун коопсуздугуна кам көргөндөрдүн ордуна офицер кыз жагымсыз учурду башынан өткөргөнүн айтып берип жатканда телефондун видеосуна тартып алган. Кадрда Нусраттын коркконунан, ызаланганынан ыйлагандыгын көрүүгө болот. Офицер видеону жергиликтүү журналисттерге берип, ал тез эле социалдык тармакка тарап кеткен. Каргашалуу 6 апрель. Мындай ызы чулуу окуядан 11 күн өткөндөн кийин 6 апрелде Нусрат акыркы экзамендерин
тапшыруу үчүн медресеге барган. Аны мектепке узатып келген бир тууганы Макмудул Хасан карындашы менен чогуу кирүүгө аракеттенип, бирок беркилер каршы болуп койгон. Кыз класста отурганда чогуу окугандардын бирөө келип, анын курбусун чатырга алып чыгып уруп жатат дешкен. Жардамга чуркаган Нусратты паранжы кийип алган 4-5 эркек кармап алып, директорго жазган арызын алып салууну талап кылышкан. Нусрат албетте андан таптакыр баш тарткан. Беркилер кызга керосин куюп, андан соң от коюп жиберишкен. Кылмышкерлер окуяны кыз өзүнө өзү кол салгандай кылып көрсөтүүгө аракет кылышкан. Бирок денесинин 80% күйгөн Нусрат ооруканага жеткенде трагедиянын кандай болгонун айтып калууга үлгүргөн. Полиция камкорлор кыздын башын жаап туруп, өрттөшкөндүктөн улам баш териси соо калганын журналисттерге айтып берген. Жергиликтүү ооруканадагылар ага жардам бере албагандыктан аны Дакка шаарына жеткиришкен. Күйүк акыры анын өмүрүн аларына көз жеткен кыз агасынын телефонуна акыркы сөзүн, арызын жазып калтырган. Мугалим мени кармалады, мындай кылмыш менен акыркы демим калганга чейин кармашам деп жазып калтырган. Анын өмүрүнө кол салып, өрттөгөндөр медресенин студенттери экендигин тааныганын айтып кеткен. Нусрат 2019-жылдын 10-апрелинде үзүлгөн. Аны акыркы жайына берип, коштошууга кичи мекени Фениге миңдеген адам келди. Нусраттын өлүмү өлкө тургундарынын нааразылыгын жаратып, бир топ нааразылык акцияларына чыгышкан. Кыздын ата-энеси менен жолуккан Бангладештин премьер-министри Шейх Хасин кызынын өмүрүн алгандар жазасын аларына убада берген. 2009-жылы аталган өлкөнүн жогорку соту бардык мектептерде сексуалдык жактан ыдыкка кабылгандардын арызы жазылган каттарды сала турган кутучаларды ачуу боюнча токтом кабыл алган. Анткени менен муну көп мектептер колдогон эмес. Активисттер аталган демилгенин аткарылышын талап кылган. КСДП фракциясынын мүчөлөрү Унаа жана Байланыш министрлигин жемелешти. Буга Бишкек-Ош жолунун курулушунун акыркы бөлүгүнүн аякташы себеп болду. Белгилей кетсек, аталган бөлүктө иш каражаттын жоктугунан токтоп калган. Бирок профилдик ведомствонун өкүлдөрү Евразия өнүгүү фонду менен транш бөлүп берүү боюнча сүйлөшүүлөр кайрадан жанданганын айтышты. Министрлик суммасын айтуудан баш тартты, анткени акчанын көлөмү такталып жатат. Ошондой эле 55 дана техника мобилдештирилген. Профилдик ведомство 2019-жылдын акырына чейин жол иштери аяктабай турганын билдиришти. Бирок депутат Айнура Осмонова бул жоопкерчиликсиз деди. Аталган жол стратегиялык мааниге ээ, эл 1 жылдан бери күтүп жатат. Сиздер акырына чейин ишти кыла албасаңар, асфальтты эмнеге сыйрып салдыңар деп нааразы болду депутат. Бирок министрликтин өкүлдөрү бул жылы жолдордун ремонту боюнча план толуп калганын айтышты. Булак 24 KG. Кыргызстанда укук коргоо органдары менен прокурорлордун иликтеп жаткан кылмыш иштеринин жүгү оорлоду. Бул тууралуу Өнүгүү Прогресс фракциясынын отурумунда башкы прокуратуранын ыкчам издөө, ишмердүүлүктү жана тергөөнү көзөмөлдөө боюнча башкармалыктын башчысы Замир Бейшекеев билдирди. Анын айтымында көзөмөлдөө боюнча башкармалыктын ар бир прокурору айына 246дан кем эмес кылмыш ишин изилдеп чыгыш керек. Бул физикалык жактан мүмкүн эмес. Биз өкмөткө тергөөчүлөрдүн жана прокурорлордун бирдигин көбөйтүү тууралуу тиешелүү кат жолдодук, деди Замир Бейшекеев. UFC уюмунун жеңил салмак категориясы боюнча мурдагы чемпиону Конор Макгрегор Москва шаарында берген маалымат жыйынында россиялык мушкер Хабиб Нурмагомедовду коркок деп атады. Бул тууралуу Sport.ru басылмасы жазды. Ал эч нерсеге татыксыз болгондуктан тобокелге баргандан коркот. Хабиб алы жеткендер менен гана мушташат. Менден качып реваншка чыкпай коерун билем, ал аябай коркок. Жеңил салмак категориясын өтө коем деп өлүп кала жаздаган. Бул да болсо коркоктуктун дагы бир көрсөткүчү. Менден качышың мүмкүн, бирок жашынып кала албайсың, деди Макгрегор маалымат жыйында. Макгрегордун маалымат жыйында айткандар боюнча Хабиб Нурмагомедовдун атасы Абдулманап Нурмагомедов өз пикирин билдирди. Анын айтымында Макгрегор анын баласы менен реванш өткөрүүгө татыксыз. Жеңилип калгандан кийин да анын минтип айтып жатканына таң деле калбайм. Эмне истесе ошо десин. Биз аны буга чейин урганбыз, эми дагы деле ура беребиз. Хабиб реванштан коркуп жатат деп айтыптыр. Бирок реванш деген эмне экенин билесиңерби? Хабиб бир да жолу утулган эмес. Анан кайдагы реваншты айтып жатасыңар? Конор 3 раунд бою токмок жеп, акыры жер койгулап аман калды. Беттеште бирдей чыккан мушкерлер гана реванш кыла алат. Ал утулуп калганда анан кайда реванш деп Абдулманап Нурмагомедов суроо салды. Ирландиялык мушкер 2018-жылы Нурмагомедов менен мушташкандан кийин UFC чемпион деген курдагын кол жууган. Бир партия 100% бийликти ээлеп алганы калыстыкка жатпайт. Бул тууралуу Жогорку кеңештин депутаты Канбек Иманалиев билдирди. Анын айтымында шайлоодогу босогоолук чек 7% менен токтошу керек. Кыргызстанда элдин 3% партиянын мүчөлөрү, калгандары партия мүчөсү эмес. Алардын ичинен 10% алган партия келип бийликти толук ээлеп алса, бул туура эмес деп кошумчалады эл өкүлү.
Алмазбек Атамбаевдин кичүү баласы Кадырбек Атамбаев Кыргызстанга кайрадан кайтып келди. Мындай маалыматты КСДПнын саясий кеңешинин мүчөсү Темирлан Султанбеков таратты. Тагыраагы ал Facebook баракчасына ушундай куш кабар жазган пост калтырды. Темирлан Султанбеков Евразия элдеринин эл аралык ассамблеясынын башкы кеңешинин жыйынына чакырылганын кубануу менен кабыл алганын жана Кадырбек Атамбаев менен чогуу Бишкекке кайтып келгенин жазган. Эске сала кетсек, Кадыр Атамбаев 7-октябрда Кыргызстандан чыгып кеткени айтылып, аны КСДПнын мүчөсү Кундуз Жолдубаева тастыктап, ал аспирантурага тапшырганы кетип, 1 жумадан кийин кайтып келерин социалдык тармактарга жазган. Ички иштер министри Кашкар Жунушалиев Кой Таштагы окуяларда мурда президент Алмазбек Атамбаев менен 2 жолу сүйлөшүү жүргүзгөн. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин башчысы Акпресс агенттигинде маегинде билдирди. Мен Атамбаев менен 2 жолу сүйлөшүү жүргүздүм. Калгын келсе кала бер дедим. Каза болгондор жана жабыркагандар бар болгондуктан ал мен үчүн кылмышкер экенин айттым. Жанындагылар жабыркашын каалабасымды билдирдим. Ошондо ал мага Кашкар байке мен чыкпайм деп жооп берди. Мен баары бир чабуул коюларын айттым. Анан биз Атамбаев менен чыктык деп билдирди Жунушалиев. Министрдин айтымында Кой саат 15:30-дан 19:00-га чейин болуп, ал жактан Алмазбек Атамбаев менен чогуу чыккан. Ал эми сүйлөшүүлөр кандай өткөнү, ошол учурда жанында Асанов болгонбу деген суроого министр сүйлөшүү учурунда орун басарын көрбөгөнүн айтты деп жазды Акпресс. Ички иштер министрлигинин башчысынын мурдагы орун басар Курсан Асанов 7-8 августта Кой Ташта Атамбаевди кармоо операциясында милициянын кызыкчылыгын сатты жана ишеничтен кетти деген жүйө менен кызматтан алынган. Кийин ага карата жазык кодексинин 320-беренесинин кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу негизинде кылмыш иши козголгон. Иште аскер прокуратурасы тергеп жатат. Кой Таш окуясы учурунда 1 офицер каза болуп, 100дөн ашуун адам жаракат алган. 8 августтагы операция тууралуу Атамбаев кармалары алдында аны менен Асанов сүйлөшүп жаткан видео тараган. Тергөөнүн кызыкчылыгында Фарид Ниязовду дагы суракка албоо чечими чыгарылган. Кой Таштагы окуяларды иликтөө боюнча мамлекеттик комиссия мурда президент Алмазбек Атамбаевди жана СИЗОдо отурган анын тарапташтарынын көрсөтмөлөрүн укпайт. Бул тууралуу Вести KG сайтына аталган комиссиянын төрагасынын орун басары Бакытбек Райымкулов билдирди. Анын айтымында комиссиянын мүчөлөрүнүн көпчүлүгү Атамбаевди угууга каршы чыгышкан, анткени алардын тергөөгө кийлигишкенге аклары жок. Фарид Ниязов комиссиядан андан көрсөтмө алууну суранып, жазуу түрүндө кайрылган, бирок комиссия мүчөлөрү анын бул өтүнүчүн тергөөнүн кызыкчылыгында четке какышты, деди Райымкулов. Биз тергөө процессине кийлигише албайбыз. Ал ошондой эле башка күбөлөрдүн жана окуянын жана башламандыктын түздөн-түз катышуучуларынын, анын ичинде Кой Таш жана Арашан айылдарынын жашоочуларынын көрсөтмөлөрү чогултулганын кошумчалады. Комиссия жакында өз бүтүмүн чыгарат.